Ажан, тажал, обоның қатындардың азабындағы далай тартасыз ғой, қырғызстандықтар. Мына мен сүйлөп тұр замат көресіңдер. Как группа ажан қатындары келіп, біреуінің үйін басқаларын көресіңдер. Кадр көресіңдер. 30 секундтық видео көресіңдер. Не отрывается. В общем, оқия мындай болады. Бишкектің Құдайберген мырза тарабында Балбан Таймаш деген жаңғош бар екен. О жерде Амангелди деген бір жігіт мындан 19 жыл мұрда эле мыйзамдуу жер алып үй салып алган экен. Анан 22 жылы чыккан жер участоктарына амнистияны пайдаланып, недобросовестно ушундай мына азыр кадрдан көрүп аткандай ажан катындар тобу активисттер уюшка кашып баскынчылыгын кайра башташат да. Анан келип туруп ошол жерде жашаткан Амангелдинин үйүн тартып алып эле 5 баласын көчөдө калтырып, бештерин көчөгө сүрүп салды. Өстөргө кирип алат. Аны уюштурган Нуржамал Исмаилова деген аял. Мына азылап атканын көрөсүңөр, фотографиясын көрөсүңөр. То есть фотографиясын криминальный музыкадан көрөсүңөр. Азылап аткандан кимиси кимне чачтырып атканын түшүнбөйсүң айтор. 30 секунд мына. А сен Нуржамал Исмаилова Аллахтан коркуну, уктуңбу? Бирөөнү 19 жылдан бери жашаткан үйүн басып алып сен. Каким-то путем. Анын көчөгө чыгарып салып, товар пайдаң, товар бактың кайсы? Төбөдө Кудай турат. Эшикке салганы мен урду деп. Жала жапкан. Койчу. Эмне туттусуң? Эмне сен чыгышка бар. Карагылчы мана. Болдым.